жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан жарым болчу. Биз жолуктук долбоору 3-сезон 24 чыгарылыш жума күнү 20:30 кайрадан сиздер менен көрүшүп турабыз. Дал ушул эфирде отурган катышуучуларыбыз менен 3-сезонуна башына жолугуп отурсак, убакыт деген учкан куш экен. Мындан кийин 6 чыгарылыштан кийин 3-сезон аяктайт экен. Ушул убакытта талапкерлердин келген саны жана катышуучулар менен болгон бири-биринин мамилеси бардыгын сиздерге реалити шоу кылып ачыктап бергенге аракет кылдык. Бул жакта биз жолуктук долбоорунда ар бир катышуучу, ар бир талапкер менен келген ортосуна мамиле уланып, той болуп, кыргыздын саны көбөйсүн, ушуларды үйлөнтөлү деп биз жааматыбыз менен активдүү иштеп жаткан убагыбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, албетте сиздердин колдооңуздар менен мына ошентип биз 3-сезонду дагы улантып жаткан чагыбыз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Экранга жакын келип берсеңиздер, биз баштайлы. Ал эми жагымдуу музыканы бизге жандуу чертип берип жаткан Тогусторонун профессионалдуу музыканты Эрлан Тогузбаев. Ай керемет. Ушундай жагымдуу музыканын коштоосунда апамдын чайын ичип бүгүнкү чыгарылышты баштасак болбойт? Ар бир биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү акыркы убакта Инстаграмга да биз отметка кылгандар көп. Апамдын чайын ичип биз жолуктук долбоорун көрүп атабыз дегендер. Апамдын чайы ар бир үйдө болсун, даамын сезиңиздер, чайдан ичиңиздер. Ай, кандай керемет. Эмне үчүн биздин сезон 6 чыгарылыштан кийин бүтүп калат? Көбүрөөк болсо жакшы болмок. Биринчи, экинчи сезондордуку көбүрөөк болбоду беле? Неге анча шаштыңыздар дейм да, мен жада калса чай ичип бүтө эле келем. Мисалы тетиги биринчи сезон, экинчи сезон мисалы 42 чыгарылыш, 44 чыгарылыш болгон, а бизге 22, 28 менен бүтүп калабы деген да. Неге биздики дагы ошончо болбойт? Биякта уланбай бүтпөй алган нерселер көп да негизичи. Аябай эле эрте бүтүп калгандай сезилет. Чындыгында 2-3 айда Анын арасында дагы мындай көптөн бери мындай бактыбызды издеп күтүп жүргөндөр да бар да. Мисалы мен да бармын да. Мына эми келип, мына жаңыдан отношениябыз жакшы бир эме келатканда бүтүп кала турсак, бизге да жаман болуп атат да. Экөөңүздөр кошуна экенсиздер го, биз жок деле тааныша. Бирок негизи ал жерден эле сүйлөшсөк болот, бияка келсек мына ачык, бардык ачык болгону бизге да аябай жакшы болуп атат да. чындыгында 2-3 ай аз экен да, үйлөнүп кетип же турмушка чыгып кеткенге. Ошондо катышуучулар бир гана алып баруучуга каршы болуп атабы ошондо? Кандай болуп атат, Ошо келгилечи, мен бардык суроолорго жооп берейин. Эмне сурооңуз бар, айтыңыз. Жок, суроо эмес, мен да ошо 3 ай аз. Бакыт каалайсызбы? Кепси. 3 ай аз болуп калабы деп ойлойм да. Мисалы көбүнө да талапкер келинге да жетишпей калды да. Көбүсү да мындай эми ачылып баратканда бүтүп калганда мындай кичине жүрөккө каты тийип атат да. Чынында жаңыдан ачылып келатканда бүтүп калганы бизге дагы аябай өкүнүчтүү болуп атат. Мисалы мен жаңыдан ачылып келдим, ушул жерден бактымды таап үйлөнүп кетейин деп келгем. 3 ай мага аябай эле аз убакыт болуп атат да. Мурункуларга салыштырмалуу. Мурункудай болсо биз жок дегенде түгөйүбүздү таап ушул жерден үйлөнүп кеткенге даярбыз. Ооба, мага да мисалы талапкер келек да, мен өзүм талапкеримди баягы отуруп, күтүп, ошо менен чайга чыкмайынча мен кетпейм. Мен да экинчи талапкеримди күтүп атам. Келип калат го деген ойдомун. Мен ойлоп атам да, балким экинчи сезондо алар мамилеге бекем болгондур. Жок, биз аябай эмебиз да, ынтымактуубуз, анан көздөн жаш айланып кетип атат да, мындай 6 чыгарылыш калганда, мындай убакыт аябай эле тез өтүп кеткендей болот. Кичине дагы узартсак жакшы болот беле дейм да. Мен дагы коштойм, 45-50ге чейин болсо нормально. Ошо эсли биз баарыбыз кайрылып, НТС жамаатына айтсак, ошондой 42 чыгарылыш кылып бере аласыздарбы? 45 бе? 45. Кандай дейсиңер?
негизи 5-6 ай болсо жакшы экен, анан 5-6 ай такыр эле болбогондо, мисалы жок дегенде биринчи, экинчи сезондукундай 42-44 чыгарылыш болсо жакшы да, анткени алардыкы ошондой эле, бирок бул жакта суроо туулуп атат. Эмнеге биздики ушундай бат эле бүтүп атат? Эмнеге бат эле бүтүп калат биздики деген баардык катышуулар да суроо атат. Ошону бул жактан 3-сезондун катышуулары мындай көтөрүп чыкты да азырчы. Мээрим айын баштап. 3 ай убакыт бериптирбиз сиздерге. Талапкерлер келчүлөргө келди, теңиңиздер таптыңыздар да, эмне керек болуп атат сиздерге? Мен ойлойм 5-6 ай болсо көбүрөөк түгөйлөр чыкмак деп ойлойм да. Ошон үчүн баарыбыз жетишмекпиз да. Ошондо Санат мырза убакыт керек болуп атабы? Канат мырза, баарыбыз тапкан жокпуз да бул жерден. Могу бир бергенде башкаларга да берсиңер. Баарыбыз таба албайбы? Бул жерде келелектер да бар да, эми Канат мырза, биякта эсен бар, дагы көп балдар бар, ошолор жетишпей калып атат. Биз да жетишпей калдык мисалы. Буюрса дагы кошсо табып үйлөнүп кетебиз деген ойдобуз. Мунарбек, негизи эле могу биринчи сезон, экинчи сезон дебейм. Негизи 3 ай эмес, негизи 1,5 жыл деле аз экен да. Мына мен отурганыма 1,5 жыл болуп калыптыр да. Мен дагы деле таба электим да. Мен таппасам кийинкисине да отургам да. Анткени мен үйлөнгөнү келгем да биякачы. Үйлөнмөйүнчө ушул жерден Канат мырзадан бир калпак чепкен киймейинче кетким келбей атат мен. Мен да ошону айтып аткам да, жаңы эле Канат мырзага мен кетпейм үйлөнгүчө, ошондон улам көбөйтүңүздөр деп айтмакчымын да. Мен үйлөнөйүн деп келгем. Мен да ойлойм да, балким биздин көрүүчүлөр дагы талапкерлер мындай сырттан карап дагы да болсо мындай кандай өнөр чыгат, кандай мүнөздөрүн көрсөтүшөт деп мындай дагы деле сынап бүтө эле окшойт. Бирок мына келем деп аткан учурда биздики азыр мындай сезон токтоп калчудай сезилип атат да. Азыр мен сиздерге бир суроо берейин, калпайтпай жооп бериңиздерчи. Мисалы мына физиологдук долбооруна катышуучу болуп келгенден бери сырттан бир да кыз менен бир да бала менен сүйлөшкөн жокмун, мамиле курган жокмун. Ооба. Эч микрофонго айтабыз, микрофон. Эрежени сактап атабыз. Эрежени сактап атабыз. Буларго таанышканга аракет кылса дагы буларго жок. Эгер ошондой мамиле курган болсо, давно чыгып кетмек болуш керек деп ойлойм, жазып уже редакцияга келмек да. Бизде Биз Мунарбектин келип отурганына 1,5 жыл болду да. Бирок туура ушул Мунарбек кайра ушул 3-сезонго катышчу болуп калган, чын эле үйлөнө турган балабы ушул? Негизи менин оюм туура эле, эми өзүнүн түгөйүн тапмайынча ушул жерден бул өзү да айтып атпайбы, бактын таап кетишим керек деп. Мен деле ушул Мунарбек сыяктуу элем да. Ушул жерден эметпесе бактым таап кетейин деп келдим да. Мен деле 1,5 жыл жүрүп коюшум мүмкүн, кайдан билем. Жарышам десе. Бирок ошо экөөңөр тең чыгармачылык адам болгон үчүн мына көп элдер ишене бербейт да, ошо экөө чын эле үйлөнөт депчи. Экөөң постоянно булар ырдайт, булар ырдаш үчүн эле отурат деген эле сөздөр да көп да. Мен да ошо Мунарбекти ойлойм мындай. Уже 3-сезон уже бүтүп деле барды да, дагы деле жүрөт да. Анан ушу чыгармачылык бул ырдайт го. Ошо мындай ырын хит кылыш үчүнбү? Ошо хит кылыш үчүн, мындай өзүн дагы да болсо көрсөтөйүн деп ушинтип жүрөт го деп ойлойм да. Мындайча айтканда хайп да бул деле. Жооп берсем болот да. Эми ырыбызды хит кылгыда бияка келип ырдабай деле атабыз да, мындайча айткандачы. Чынын айтканда. Анан адан эмес экен да, негизи мен ырдасам көчөдө деле ырдай берем. Анын разницасы жок. Болгон мен өзүмдүн адамымды таппай атам да мындай. Ошо именно сен чыгармачылык үчүн, хайп үчүн жүрөсүң деген адамдарга мен ушул жерден үйлөнүп туруп көрсөтөйүн деп атам да. Ошол нерсеге жетпей атам, ошо кетип атам, элдер ар бирин ойлоп атат. Сайкал кандай экен? Сайкал менен сүйлөшүп атасыз азыр. Мүнөзү кандай экен? Сайкал экөөбүз таанышканыбызга 1 күн болсо да Кудай буйрса азыр сүйлөшүп атабыз. Мүнөзү жакшы эле экен, экөөбүз жакшы эле азыр. Кудай буйрса. Кудай буйрса. Мунарбек мырза, сиз Мен дагы элге болсо мындай айтсаңыз, сиз ушул жактан мисалы кыргыз элине именно ушул биз жолуктук аркылуу таанылдыңыз, Бул чындык да туурабы? Элдин баары сизди биз жолуктук аркылуу тааныды. Биз жолуктуктун аркылуу сиздин мисалы чыгармачылык жагыңыз да жакшы өсүп атат. Чындыкпы? Микрофон берсеңиз. Чындык, Ооба. Эми мисалы сиз 4-сезонго калышыңыз керек, дагы чыгармачылыгыңызды өнүктүрүп, дагы мындай хайп кармаш үчүн да, бул менин сизге кеңешим. Бу жерде мындай болуп атат да. Мындай. Азыр мен биз жолдукка келиш үчүн анда мен чыгармачылыкты токтотуп коюшум керек болуп атабы ошондо?
мен эси чындап үйлөнөм десем. Жок, мойнуңузга алыңыз дейт. Эми сиз чыгармачылыгыңыз да кетет, үйлөнөсүз дагы дейт да эми. Ооба, ошол нерсени ошо элге түшүндүрө албай атам да. Мына элдер мына азыр последний время аябай чындап түшүнө баштаптыр да. Чындап эле мен аракет кылып атканымды, чындап эле мен үйлөнөм деп 3-сезонго чейин мисалы үчүн кандай гана сөздөр айтылбады да магачы. Андай сөз азыр бирөөңө да айтылды элек, чынын айтканда, мага айтылгандайчы. Ошонун баарына чыдап, ошол нерсени ушул жерден доказать этейин деп келип атам. Элге таанылып атканым бул биз жолдукка чоң рахмат. Ошондой эле колдоп аткан элдерге чоң рахмат. Мен характериме чыдап аткан силерге рахмат. Анан дагы бул жерден мен дагы Бекмамбет сүйлөп коеюн, Нурлан айке. Биякта творчество десе элечи, бизге сөз тиеткен да. Булар деген мага деле мына Нурлан байке биякта биз эле деп айтпайлы, бирок силер деле мына хайп үчүн отурасыңар да. Силер деле ырдабасаңар да, силер бизнес кылып атасыңар, аныңарды өркүндөтүш үчүн силер деле отурасыңар бул жерде. Силер деле сырттан чыгып теңер тапсаңар болот да. Жок, силер деле деп атыңызды айтсаңыз, ким именно хайп үчүн келип атат? Чын эле мен Бекмамбетке мисалы Мунарбек, Нурлан деп атын айтып атасыз да. Силер деп мындай көптүк түрүндө эмес, мындай жеке өзүн айтсаңыз, мисалы ким хайп үчүн келип атат? Бетин айтыңыз да, сиз баарыбызга ташырыгы төрбөй. Жок, айтпайсыңар, мындай чыгармачыл адамдар бактылуу болууга татыктуу эмеспи чыгармачыл адамдар, ошону айтайын деген Бекмамбетке. Биз деген одно другому не мешает. Теңиңди да алып кетип, өзүңдү көрсөтүп почему? Өзүңдү да көрсөтүп кетсең болот да. Ушундай эле ачык айтып коюш керек. Бул эфирде болгондуктан дагы да жоопкерчиликтүү боло баштайт экенсиң, анткени сен элдин назарында болгондуктан өзүң жүрүш турушуңда да дагы да өзүңдү, например, сырттан эл жүргөндө мен андай башкача болчу, мен жакындарым эле көрөт деп, азыр мени бүтүн эл көргөндүктөн өзүңдү дагы да жакшы тараптан адамдарга үлгү болоюн деп да, ошондуктан бул деле бул чоң жоопкерчилик, муну баары эле көтөрө албайт деп ойлойм да. Ошого деле баары келген жок бул жака. Анда айта кетейин, кечип коюңуз, Шайырбек мырза. Биз жолуктук берүүсүнө чын жүрөктөн эле мындай рахматымды айтам да, ыраазычылыгымды айтам. Буга чейин чынын айтканда мойнума алайын. Буга чейин канча ыр чыгарсам деле, бирок чынын айтканда мындай элге таанылган деле эмесмин да. Канча чыгардым эле, бирок бу жактан себеп болуп чыгарып, ошонун аркасынан элге Кудайга шүгүр аз-аздан болсо да таанылып атабыз да. Аны менен катар теңибизди да таап атабыз да. Ошо. Санжар неге отурат деп ойлойсуңар? Санжар мисалы, Санжар экинчи келген талапкериңизби? Экинчиси менен дароо тил табышты. Чындап ушул экөөнүн ортосунда сүйүү бар деп ойлойсуздарбы? Сүйүү болбосо да сезим бар деп ойлойсуздарбы? Ооба. Микрофон менен айт. Мен ойлойм, сезим да сүйүү да бар. Анткени сырттан да аябай экөөнүн бири-бирине жакын экени билинет да. Аябай экөө романтичный ушундай. Урушпай дагы сүйлөшкөн жаш жуптар болобу сиздердин оюңуздар боюнча? Жок. Мен ойлойм, эгер уруш болбосо ал мамиле эмес. Мамиле болгондо сөзсүз түрдө уруш болот. Чыныгы сезим бар жерде. Булар ошондо бизге жашырып атышат да окшойт да. Балким эфирден айтпай жатат урушкандарын. Жашырып баары жакшы. Ай турган көрөлчү микрофон. Айнура таарынып келгенден сурайм да, эмне болду, эмне настроениең жок депчи. Анан бирок булардын ортосундагы урушууну глобальный проблема катары көрбөйм. Майда чүйдө таарынуулар, мисалы саатынчада келип калды дебедим беле, сен эмне унутуп койдуң деген сыяктуу майда чүйдө бул норма деп айта алам. Уруш бар ортосунда. Негизичи мен байкайм да, мен эми сиздер менен жолукканда байкайм. Могу катышуучулардын арасында эле бири-бирин жактыргандар бар да. Бирок мындай коркуп айта алышпайт сезимдерин ачык. Мисалы мен азыр айтурган айымда турбайбы микрофон. Арген мырза экөө жөнүндө жөн эле сөз болгон жок да. Анткени баягы экөөнүн өзү айткандай, баягы өзүң тең табыш үчүн эле экөөң бир волнада болгонуң жакшы да. Сен ошол да нерсе жакындатат да. Анан мен Арген менен айтурганга кичине мындай баягы жакшы оюм бар да ушул экөө. Там байкап жүрөбүз чынын айтканда экөөнүн мындай мамилелеринчи, бирок бияка айтып атпайбы, биз доспуз депчи. Балким айтурган мындай кабыл алат бекен, албайт бекен, азыр көргүбүз келип атат да. Себеп дегенде бул экинчи сезондо айтурган тиги Аргенге талапкер болуп келген да. Келгенде кабыл алган эмес да. Азыр кандай болуп калат, балким ортодо мамилелер бышыкталып башкача болуп калды. Кайрадан жактыруу сезим болуп атабы, Ошону мен да айта кетпеймби? Негизи айтурганда аябай кызганат экен да Аргендичи. Анан мамилебизде экөөнүн аябай жакын экен, Арген кадимкидей айтургандан мындай уялып, жана сүйүү сезимдери бар экен да. Баягы күнү айтып атпадык беле, бир жерге барып отуруп калдык депчи. Баягы күнү айттык го, бир жерге барып отуруп калдык деп. Ошондо, короче, мен Нурланды, Аргенди башка кыздарга алып кетип калып атпаймынбы?
анан алып кетип калсам Айтурган таарынып, Арген болсо бир кыжалат болуп кызарып, как будто экөө бир сүйлөшүп жүргөндөй бир урушуп, эми бул деген катуу сезим да. Ушундай сезим болсо мен үйлөнмөкмүн чынында. Ошол нерсенин баары чынга окшойт негизичи. Анткени бир чогулуп калдык отурупчу катышуучулар. Анан Айнура менен Айтурган бир жашайт да, бир үйдө. Мен мисалы албетте Айнураны үйүнө жеткизем. Анан бул Айтурган деле отуруп алып экөөнү чогуу эле жеткизип берсем болот да. Бирок бул Арген өзүнчө жеткизгич үчүн каладыбы? Бир элестетиңиздер, бир дареке, бирөөбүздүн эле бензинибиз кетип, мен эле таштап коеюн, Арген сен эле таштап кой. Ушундай эле болсо болот да. Бул Арген менен өзүнчө барыш керек үйгө. Мен ушундай болуп калды да, мен түшүнбөй калдым. Чынында бир сезимдер, бирдемелер бар да, ачык эле коркпой эле айткыла. Канат мырза, мындай случай жок, биз дос элебиз дегендин кереги жок деп ойлойм мындай. Ачык. Шайырбек мырза. Мындай случай болуп калды да. Мен жумуштар менен Сокулукка барышым керек болуп калды да. Анан Аргенден сурандым. Арген барып келели депчи. Анан Арген экөөбүз кетип атсак, Айтурган да үйдө бошо турган экен, Айтурганды алып алды деген сөз болду. Анан чыктык. Сокулукка барып келгечеңди менин бар экенимди деле билинбеди. Экөөнүн ортосунда аябай сонун мамиле болду да. Анан эмне үчүн жашырып атат билбейм да. Барып келдиңиздер анда үчөөңүздөр. Ооба, аябай мындай сонун ал мамилени эми сөз менен айтып жеткире албайм да. Менчи бир сонун мамиле болду да. Мага жагымдуу. Тилек мырза келиңиз. Күйө алабыз койно сөз кой туруп. Карагылачы Арген, буякта эркек болду деп коюңуз. Уже чечкиндүү болду деп. Уже буякта канча адам уже далилдеп берип эркек болсоң чайга чакырбайсың анда. Туура. Эркек болсоң чайга чакыр. Эми экиле жигитте экиле тандоордо эркек бол же деген сөз бар, эми баары эле түшүнөт го, туурабы? Анан эркек болсоң чайга чакыр деген точка сөз болду. Эркек Арген мырзага сөз берели. Негизи мээрде актангым келет, могу айтылгандардын баардыгы чын, туура. Келме кезек, терме тезек дегендей. Эми кайра эле мага келип калды ушул нерсечи. Буга биринчи мага келгенде мен кол алган эмесмин. Кел, Арген мырза, ортого келе алыңыздарчы, келиңизчи, айтып турган сиз, ортого келе алыңыздарчы. Эмне кылышат билбейм, эгерде бири-бирине кичине сезим болуп атса, сырттан талапкер күтүп, туурабы? Ошону айттым. Санжар көчөгүдө Санжар менен кете бербейсиң десем, жок, мен сен менен кетем. Мен сен үйгө сен жеткизишиң керек деген да. Мейлі деп эле жеткизип, шоколад пакалат алып берип, ошондой кылып жеткизгем да үйүнөчү. Сокулукка да сен менен кетем деди. Мен менен барган. Жок, сен менен кетем. Ал жака да мен менен барган. Экөөбүз башында келгенде мен жана жакшы караган эмесмин, кабыл алган эмесмин да. Анан азыркы учурда эми мен Айтургандын ордуна мен түшүп атам. Айтурганды бир чайга чакырып келейин депчи. Бирок Айтургандан кандай жооп күтөм билбейм, бирок мен өзүмдүн кадамымды таштадым да. Мен өзүмдүн чечимим ушул жакта отуруп, өзүмдүн чечимим кайра Айтурган менен көп сүйлөшүп калдык. Телефондон да көп сүйлөшөбүз. Ошо келген талапкерлерине да сиз совет берип аткан окшойсуз, мо кетирем, болбойт деп элечи. Жок, талапкерлери келгенде мен дистанция карматтым, болушунча буга жакындабайчы. Алыс эле жүрчү. Анан талапкерлери жокто, кайра жакындап аттым ушундай да. Кантпайке карасаңыз үстүндө кийип турган кийим Аргендики да, Арген. Заботливый такой, молодец. Үшүп атам дегенинен үстүнө жаап койдум, эмне бул деле бир жана Гүлнөр үшүп атам деле буга жаппай, буга жаап койдум. Негизи сиздердин да айткан сөзүңүздөрдө чындык бар да, кичине убакыт созуш керек окшойт да. Азыр могу экөөнүн мамилеси убакыттын созулушу менен ошондо ачыкка чыгып атабы? Эгерде биз 6 чыгарылыштан кийин биздики бүтүп калса, биздики да бүтүп калмак да. Биз до конца чында биз
ошол чынбы ошону биз до конца жеткизе алмак эмеспиз да. Силердин жардамыңар менен биз до конца созсок биздин сүйүүбүз созулат дегендейчи. Бирок азыр сүйүшө элекпиз, просто бул мени жактырат, мен буну жактырам, ушундай жактыруу сезим эле болуп атат. Бул жерде али сүйүшө элекпиз, бирок эми алдыда менин кадамдарыман Айтургандын кадамдарынан билинет да, эмичи алдыга кыз жигит мамилесине өтүп кетишибиз, и дальше той болуп кетиши экөөбүздүн мамилебизде билинет да. Азырынча Айтурганга көрөлү анда. Сүрдүү, толугураак, билимдүү. Арген, сен чындап жашоодо сонун адамсың ооба. Анан мындай экөөбүз негизи эме да, бир волнада дегеним баягы дос бойдон эле калсак турат да. Негизи сага кадам таштап келгем мен. Бир да чайга чыгып койсоң болмок, негизичи. Анан азыр мен жообум жок. Сиз эки жоопко деле даяр болуп келгенсиз да? Ооба. Ошол мен сизден кечирим сурайм. Мен жок деген чечимге келдим. Кечиресиз, мен эртеңки күнү чайга чыгып келгенден кийин азыр сиздин көңүлүңүз деп чайга чыгып келип койсом, эртеңки күнү дагы сизге үмүт берип койгон болом да, бир аз болсочу, может. Ошон үчүн азыртан эле жок деген чечимге келдим. Айтурган Арген экөөң ордунча жада калса мына басканыңардан сүйлөгөн мимикаңар да окшош экен да. Лицоңор да окшош да мындайчы. Даже басканыңардан бери окшош экен. Динарайым. Айтурган эми бул жактан бааланганын кереги жок го дейм. Сырттагы мамилең башканы бул жактан бааланбай эле айт эми жоңду. Айтурган негизи сен деле сезимиң бар да. Биз байкашыбызчачы, мындай сырттан деле байкап жүрөбүз, сен деле сезимиң бар, Арген мырза. Азыр эмнеге жок деп атасың ошо? Ошол Айтургандыкы ошо Арген чыкпай койгон үчүн болуп атат окшойт. Бул баягы ичинде калган таарынычтын айынан азыркы сонун бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып атат да азыр тереңирээк ойлонгондо. Айтурган сыртта совсем башкасың, бирок азыр сен ошол момент кой тугалы Арген тугалы. Сен деле менин ордума түшүп катышуучу болуп олтурдуң да, Анан сага деле биринчи талапкерлер келип атты, бирок жүрөгүң жактыра албаса да, баары көңүлүң кыялбай чайга чыгып келаттың да. Мен ошол моментте менде ушундай нерсе болду, мындай. Жок, чыкпайм деген нерсе болуп кетти да. Анан ошондон улам мен жок деп койгом да. Мындай болуп кетишин билгениз сразу эле макул деп алып кетмекмин го. Убакыттын өтүшү менен сизге болгон сезими ачылып атат, байкап атасызбы? Убакыт өзү дарылайт деген ушкен да, көрдүңбү? Биз канча могул жерде жүрөбүз? Могул жерде канча жүрөбүз? Мен суусадым десем, сен сууап кеп берип аткан күндөрүң болгон го, чынбы? Мен көйнөгүмдү үтүктөп берчи десем, бир жоопту жок деген сөз уккан жоксуң, макул деле көйнөгүмдү үтүктөп берип, шымдарымды кагып берип, ушундай эле кылып аттың го бул жердечи. Ошол мамилелериң, мага кылган мамилелериң өлө жакты да магачы. Сен жаңы талапкер болуп келгенде мен сени билген эмесмин. Сен кандай адам экенин билген эмесмин. Негизи мындай экен, негизи ошол келгенден кетире бербей, ошол менен сүйлөшүп көрүп, мамиле кылып көрсөң, анан билет экенсиң да адамдычы. Точка сөздү айтты деп эле. Мындан ашык сөз кереги жок да. Айтурган айым. Ооба, биз эми баягы мындай да. Эми көрүп атасыңар, бул жерден баягы шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Бизде байкоочулар айтты, Тилек мырзалар чачты минтип, сылап, акырын айтты эле бизге ушуну. Анан Тилек мырзаныкы да чын болуп атат да. Анан бул мүмкүнчүлүк экөөңүздөр үчүн жакшы шанс да.
сырттан талапкер күтсөңүз эле Арген мырзадан мыктысы келбейт да сизгечи. Анткени азыр Аргенди бирөө жаман дегендер барбы катышуучулардан? Жаман бала экен дегендер барбы? Сонун бала табыш азыр кыйын чындыгында жашоодо. Ошондуктан мен ойлойт элем, мен Аргендей балага мүмкүнчүлүк бериш керек. Анткени Арген менен биз канча жылдан бери, уже 1 жылга жакын чогуу иштешип атабыз да. Чай ичели. Биз негизи бул жигитти мен өзүм тандап келгем да. Конечно, ооба. Неге Динара айым кол чаппай атат? Баарыңар кол чап. Арген мырза, сиз кандай аракеттерди кыласыз эми Айтурганга? Дагы неси жакты сизге бир карап туруп айтып бериңизчи. Айтургандын мага кылган мамилеси жакты. Мен не десем ошону кылып турат да. Макул деле. Анан бул деле өзү айтат. Мындай кылсакчы, мындай кылайлы Арген, эртең эфирге биз алыстан сүйлөшсөк да, бирок мындай сүйлөшөбүз да. Эртең эфирге сен мындай кийинип бар, мен да мындай кийинип барам депчи. WhatsApp'тан да. Бирок WhatsApp'тан эле жакынбыз. Ошо. Анан эми мындан кийинки кадамдар мен өзүм баштадымбы? До конца өзүм аягына чейин чыгарам. Буйруса Айтурганга Ушул бала ачылыш үчүн 1 жылдан бери биз жолуктукта отурат, Минтип бир дагы жол сезимин ачык айткан эмес. Негизи Канат мырза. Мунарбектикин угуп көнүп калдык эле чынында. Бирок оригиналды укканга аябай биз суктанып атабыз да азырчы. Арген, айта бериңиз. Апам чай зор экен, биринчи жолу ичти. Рахмат. Мен дагы Канат байкенин колунан алып калдым. Айтурган, сен мага ишен, мен сага ишенем. Болду. Башка эч кимге ишенбейм. Болду, сөз бүттү. Орундуктардын ордун алып берели. Кол чаап коелу. Биз кол чабуулар менен анда Айтурган менен Аргенди төргө узатып коелу. Арген мурунку сезонда ачыла алган эмес да. Азыр мына бүтөйүн деп калганда ачылып атат да. Дагы узарса көп адамдар ачылат го, эми бул жерден ачыла элек балдар бар. Кыздар бар. Бирибирине. Келиңиз. Азыр Нурлан байке уруксат сурап калбадыбы, мүмкүнчүлүк бергиле да ажылсын депчи. Жана бир сөз угуп калдым да Нурлан байкеден. Фатимага сөз салам, чайга чакырам деген. Анан муну неме деп калды? Мунусунда эмес, эмкиде гүл менен келип жашнакай сурайын деп калды да. Азыр ошону кызарып да кетти азыр. Фатиманын атын укканда. Динарага мен да кошулам негизи. Нурлан байкенин көңүлү бар да. Нурлан байке менен негизи көп сүйлөшөм да негизичи. Сырттан дагы, бияктан дагы. Анан чын эле тиги Фатиманы мындай сөз кыла берет да, Фатиманын ушундай депчи. Жейин деп да калып аткан баянычы. Жейин болуп каласыз силер. Тайке жейин деп атканда, жейин болуп калат экен ушундай деп аябай мындай мамилеси бар да. Убакыт көрсөтөт. Байкоочулар айтыңыздар, келиңиздер, жашырбайбыз. Чындап көрдүңүздөрбү ушул экөөнү? Нурлан мырза постоянно ушинтип мындай кача берет да, убакыт көрсөтөт деп. Эмне үчүн эркек болуп сөз айта албайсыз ушул жакта? Эркек болгондон кийин эркекче сөз айтыңыз. Нурлан байке сырттан такыр башкача да, эфирге келгенде эле мындай элге жакшы көрүнөм деп, мынтип айтпагыла депчи. Мен жана тартып атсам, Фатима экөө туруптур да, анан негизи ал образ мага анан Нурлан байкеге жарашат экен да. Фатима түшкүсү деле келбей эле ал видеогочу. Анан экөөбүз түшүп калсыз десем, Фатима деген боюнча, тартчу деген боюнча кетти да. Ошону байкап калдым да. Ооба. Нурлан мырза просто эл деп жашайт окшойт да. Элдин сөзүнөн кача неме коркот экен Нурлан. Жок, мен элдин сөзүнөн коркпойм деле. Азыр биринчи байкоочулар айта алсын. Келиңиз. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Кече группада деле болгон Нурлан, моюнуңа алсаң деп атты. Жок. Мен группада деле ушул сыяктуу сөздөр болуп кеткен да кичине. Мен сага ылайыктуу эмесмин деген сыяктуучу. Сөз таппай калдым го. Нурлан мырза чынында эле
мындай сырттан билгизеткен дагы кээ бирде сезими барларга. Анан бул жака келгенде эле уже качып калат экен. Динара айымдын сөзүндө чындык бар да. Анан Фатима айым, Санжар мырза башында ушинтип качып кутулуп койгондо отказ кылды эле. Сиз дагы актанып баштадыңыз, эчтеке сөз Жок, мен актанган жокмун, негизи Фатиманы жакшы көрөм. Азыр кайра эле көңүлү калып калат да азырчы. Жок, жакшы көрөм. Тарс эле айтып салыш керек да, эркек деген. Кайра эле ошол эле катаны кылгантасыңар да азыр. Жаңылыпчы. Бул жак эмне болуп атат я? Бүгүн урматтуу көрүүчүлөр, мен деле ушул нерселерди күткөн эмесмин да, мындай жаңылыктардычы. Мен катышуулардан этият болуш керек болуп калды. Жок, чындап эле эме негизи Фатиманы жакшы көрөм. Эми баягы бияка келгенде башкача болуп каласың, анан баягы элден кандай десем коркот экенсиң, эл мындай сүйлөйт. Жок, андай эмес. Бияка келгенде баягы менде да намыс бар да. Фатиманы жакшы көрөм, бирок ушу сунуштар негизи оюмда болгон. Жакшы бир нерсе менен келсемби деп, просто жана баягы тамаша иретинде айтылып кетти. Ошол нерсени ал деле чын, бирок жакшы нерсе менен келип баягы сөз кылсамбы деген ойлорум бар болчу, эми ачылып кетти. Башка эмне дейсиз? Нурлан байкени жакшы көрөм деген сөз эле мындай жүрөктөн чыгып айтылып атат да, мындай сезилип атат да, кайра айтылыпчы. Буюрса Фатима Нурлан байке чайга чакырса чыгып келсеңер өтө сонун болчудай да. Мен чайга чакырам, жок дешин каалабайм. Мисалы мына Нурлан мырза жөнүндө токтоло кетели. Кандай мырза экен мындай кыскача эле айтып берсеңиздер, баяндап, Чынында Фатимага татыктуу Нурлан мырза ошол жөнүндө. Нурлан байке мен бияка талапкер келген күнү эле таанышканбыз, өтө ачык, мындай жакшы сүйлөгөн байке экен. Ак көңүл, Ак көңүл, бетинен нур чачырап турган мындай. Аябай жакшы сүйлөшөсүз, негизи адамгерчиликтүү, ачык айткан, мындай бир тарапка тартпайт, болгондой айтат. Негизи достойный Фатимага негизи. Канат мырза, негизи бул жакка жакында эле келдим, жакындан эле таанышып атабыз, бирок эфирден чыгып баарыбыз чогуу отурган кезде байкалды, аябай позитивдүү, мындай жаман нерсени ойлобой, бүт нерсени жакшыга жорган адам экен да. Андай адам менен деле тил табыш оңоюраак болот деп ойлойм. Сонун жарашып турушат экен, бирок ошо ким айтып кетти? Эфирде чынында башкача алып барат экен өзүн. Чыныгы жашоодо андан жакшыраак да чынында. Билбейм, бир нерсе башкача болуп калабы деп көрүнөм деп. Эфирде деле ошонто берсем жиндик экен деп ойлоп калбайбы? Жок. Даваша түшүндүк кандай экен? Чыныгы жашоодо сыртта чынын айтсам мен ачык жүрөм, достордун арасында деле, анан бияктан эфирди сыйлап, анчалык баягы жалжактабайм да. Бирок чыныгы жашоодо дагы да позитивдүү, дагы да момундай приятный адам экен да. Анан мен деле азыр эфирде карап, жашоодо андан да жакшыраак деп ошо бир аз мүмкүн критикадан коркуп атабы деп да кеттим да. Ошого. Уже критикадан коркпой деле калдым. Жашоодо жүргөндө эле жүрө берсеңиз өтө сонун. Ошондой эле жүрөйүн деп чечтим мен. Мына көрүп атасыңар го. Санжар келиңиз. Бул жакта Нурлан мырзанын чынында жакшы көргөнү, сезимдери билинип турат да. Эч мындай кызарган көргөн эмесмин Нурлан мырзаны. Азыр аябай кызарып, мындай чынында сезим бар экени билинип турат да. Фатиманын турганын караңыздарчы. Ушундай уверен. Аябай мындай жарашыктуу, прям ушундай пара болуп атат. Бул жерден карап турганда мындай экөө туура эле келет да. Фатиманын кылык чоруктары Нурландын кылыгы экөө туура келет. Фатиманын мындай экөө Кудай буйрса мамилеси келишип отурса, алаканы салып көтөрүп алат деген ишендим Нурланда. Азыр мен ойлойм, экөөнүн ою келишкени менен бою келишпейт да. Анткени Фатимага Жок, кабылыкто, кабыл. Негизи менин боюм 1.74. Динара айым кызганып атабы ошондо? Нурлан байке эмне актанып атасыз анча? Эми мен ойлойм, негизи бой эч нерсени чечпейт. Анчалык чече албаңыз? Анчалык чече албайт бой. Мен деле бир эжегим бар болчу, айтпай коеюн. Боюң кыска болсо да сүйүм узун дейсизби? Сүйүм узун, башка жак. Жок, неме, Фатимага деген Фатимадан узун болуш керек, Фатиманын эмеси боюнча. Өткүнү талапкери келгенде дагы Фатимага. Динара айым эле отуз.
Өзүңүз баштап кайра каршысыз го. Жок, Фатима дагы узун керек деп аткан. Ошону айтып атам. Бул теманы жабалы. Келиңиздер. Байкоочу. Негизи айтат элем, тиги сезим ойгонгондо кулак укпай сөз да чыкпай калат да. Буга чейин өзүңүздү кармап жүргөнсүз, мага айтып калсыз, чын эле мойнуңузга алыңыз. Мен оюма чыгарбай элем да негизи. Анан эгер чын эле жүрөгүңүздөн болсо, бул жерде айтып атпайсызбы? Чын жүрөктөн эле мындай гүлпүлү алып келип алып, анан мындай өзгөчө кылып, мындай чайга чакырсам деп атпадыңыз беле? Эң негизи гүлдө эмес, көңүлдө го дейм. Эгер көңүлү болсо, ушул жерден айтса анан аркысын билсек, ооба. Айтурган келиңиз. Фатима, Нурлан байке, экөөңөрдү мен эл катары эле мен дагы мындай сырттан байкаган боюнча эч кандай түгөй катары көрбөйм. Сиздин мындай Фатима негизи ооба жагымдуу кыз да, бою узун, татынакай, бардыгына сылык мамиле жасайт. Анан сылык мамилеси менен жагып жаткандыр биз деген чогуу жүргөнүбүз үчүн бардыгына тең бирдей жакшы мамиле жасайт да. Анан мен эч кандай Фатимадан бияктан сезим көргөн жокмун. Жөн эле азыр чайга чыгарып мындай кыйнап атасыңар да. Анан Нурлан байке дагы мынтип эми албетте жашынакай кыз болуп тургандан кийин жашынакай подходун жасайт да. Фатима эгерде көңүлүң жок болсо, мен оюмча чайга чыкпай эле. Бул жерде сезим эмне болуп калат ошондо? Нурлан байкенин сезими? Нурлан байкенин сезими жок. Жок, эркек катуураак сүйсө, эркектин сүйүүсү кызга да жетет да. Эми сен Фатима сага сурады, сен как мындай байке катары эмес, мындай болот го, бир аз какой-то бир жакшы адам катары мындай сезимиң барбы мындай Нурлан байкеге? Сезимди сураш эрте го дейм. Азыр бул жөн гана таанышуу, балким мүмкүнчүлүк берүү бири-бирине, жактыруу. Негизи Нурлан байке буга чейин эле айтып аткан, мен билчүмүн. Мындай айткан эмес, мындай билгизчү да мамилеси менен. Эгер мындай менин көңүлүм бар болсо, мен ошондо эле билгизмекмин деп ойлойм. Сиз да билгизмексиз, Ооба. Бул жерде мен эч кандай мындай катуу айтып алыштан коркуп атам. Сиздин сезимиңизди да сыйлайм, Нурлан байкени аябай сыйлайм. Мен такем болуп кетет мындай. Бирок мен сезим жок, мындай көңүл да жок да. Кол чабуулар болсун. Анда биз сиздерди орундуктардан отуруп бериңиздер. Анан убакыттын өтүшү менен да көп нерсе билинет. Балким Нурлан мырза аракет кылып көрөлөр, Бул нерсеге токтолуп деле азыр кереги жок азырынча. Чындыгында аябай сонун жаңылыктар бар экен. Анан Мунарбек мырзаны 3-сезондо олар кошпой аттыр деген эмиштер чыгып атты. Көрүүчүлөр өтө күчтүү ушактар бар менде. Неге Мунарбекти 3-сезондо олар кошпой? Мунарбектин да балким бирөөгө сезими барбы 3-сезондо? Микрофонду келиңиз. Мен ойлогом, Мунарбек мырзанын Фатимага болгон сезимдери бар болушу керек деп. Бул сөз кайдан чыкты? Өзүм ушундай сезилген. Мен да кошулам мэримге. Фатимага көп мындай башкача мамиле кылат. Мисалы биз менен тамашалашып жүрөт, бирок Фатимага башкача мамиле кылат да. Анан айтам да мындай, сиз Фатиманы мындай жакшы көрөсүзбү десең, мындай айтат да, жок ал менин жөн эле карындашым деп коет да. Анан кийин бирок башкача мамиле кылат, аябай мындай жакын, ушундай да. Менин оюмча бул жөн гана. Микрофон бериңиздер Мунарбекке. Келиңиз Санжар, сиз сүйлөңүз. Жөн гана сөздөрдү ойлойм. Бул азыркы айтылып аткандар туура эмес байкап алган болушуңар керек. Бул жакта талапкер отурат, талапкерди бир аз сыйлап койсоңор, сураныч. Ооба, талапкер отурат, бирок баягы бул сезим да. Анан талапкерин да сыйлайбыз деп 3-4 эфир алып жөн эле отура бербешибиз керек да. Ошон үчүн Мунарбек мырза дагы чындап талапкерин күтүп атабы же Фатимага болгон мамилесин кылып атабы, ошону билиш керек да. Эгер Мунарбек мырзанын чын эле Фатиманы жактырса, талапкерине чайга чыкканга макулдугун бербек эмес болчу да, мисалы үчүн. Сыйлап деле чыгып коюшу мүмкүн да, бирок бул чындык, баарыбыз эле байкап жүргөн нерсе. Ошо Мунарбек мырзадан талапкерден кечирим сурайбыз, бирок бул чындык да просто. Эмнегедир бул жерде мындай баарыбыз эле сезимдерибизди айткандан баарыбыз коркобузбу? Негедир ушундай болуп атат да. Канат мырза, мен сүйлөп кетсем болобу? Чынын айтканда баягы сезимди айтыш керек. Баягы эки жоопко тең туура кабыл алабыз да. Жок же ооба деген мен туура эле кабыл алдым. Анан Нурлан мырзаны кол чаап коелу. Ачыгын айтып койду, болду, жеңилдеп калдым да. Анан өткөндө да ошо Мунарбек Фатима үчөөбүз чыга кеттик. Анан ошондо дагы чындап эле мен сезимде бар болчу да. Анан менден кызганып эле
Нуке меники деп эле менден жаман серьезный кызганып аткан да. Мен да ошо байкап калдым. Мен сезимимди айттым, эми сен деле айтып алсаң болот. Коркпой эле. Фатиманын деле эмеси бар, симпатиясы бар деп ойлойм мен. Фатиманын сезими эмес, бирок Фатиманын көз караштары кичине башкачараак Мунарбекке. Сезим эмес, мындай көз карашы башкачараак да. Силер ошондо Фатимадан кызганып эле кошпоп атасыңар Мунарбекте немеге? Мен да бир сүйлөп кетейинчи. Азыр бул жактачы Фатима деп атпайбы, Мунарбек мырзаны айтыпчы. Анан мен азыр карап отурам да, биякта жанында талапкер отурат да. Эми талапкерине деген сыйыңар каякта деп айткым келип атат да. Анан бир аз болсо дачы мындай талапкер жокто деле ушул теманы козгосок жакшы болот. Бул мындай да. Жок, бул тема. Жекайым бул реалити шоуда. Талапкерин отурат, мына биз ошо реалдуу кылып ачып берип атпайбызбы? Анан биз сыйлайбыз деп, наоборот талапкерлердин убактысын албашыбыз керек. Дагы бир нерсени айткым келип атат да, мындай Мунарбек мырзаны карасам аз көңүлү жок деп отурат да, талапкеринечи. Ошону көрдүңүзбү? Сиз эле айтып атасыз. Эки нерсе, ошон үчүн баардыгы ачыкталыш керек. Эч кандай урматсый деген бөлөк, бирок бул жакта сезимди айтуу бул бөлөк да. Бүгүн сөз чыгып калган үчүн ошол үчүн сүйлөп атабыз да. Буга чейин сөз чыккан эмес да. Сайкал менен экинчи жолу отурат эфирде. Дагы Сайкалдын убактысын албаш керек го деп ойлойм мен. Ооба, ушинтип убакыт кете берет экен да, мына уже сезон деле бүтүп баратат. Анан азыр ким айтып кетпеди, кыз жегежечи. Талапкерин сыйлап, кийинки немеде айтсаңар болмок же башка бул көзү жокто айтсаңар болмок десе, Мунарбек мырза кошумчалап ошо да, ошону эртерээк айтсаңар болмок беле деп мындай талапкердин көзүнчө сүйлөп атат да, шыбырапчы. Ошо азыр Мунарбек мырзанын көңүлү жок отурганы көрүнүп эле турат да. Ошол үчүн да өзү айтып аткан болуш керек. Мындай эфирлерде Мунарбек мырзадай чечкиндүү адам жок болот, Мындай тарс-тарс эле айтып таштабайсыздар, ооба же жок. Эми көрөлүчү бүгүн Мунарбек мырзаны. Мунарбек просто угалычы. Мунарбек бүгүн сыйлап эле чыкты окшойт кече. Ошо мурунку чыгарылышта айттыңыз эле да магачы. Сразу эле убактысын ала бербей, сразу эле айт, жакты же жакпады депчи. Анан сиздин жообуңуз? Мунарбекке сөз береличи, бир угалычы ушул баланы. Ооба, жакшы теманы козгодуңар негизичи. Анан баягы мен ар дайым силерге күлүп, тамашалап сүйлөгөн үчүн элдин баары несерьезный кабыл алып берет болуш керек. Бирок мен Фатимага башынан баштап эле несерьезный бир да мамиле кыла элекмин. И несерьезный эч нерсе кыла элекмин. И мындай башынан баштап эле мындай жакшы көз карашта, жакшы ойдо, ой максатта айтып келем да Фатима жөнүндөчү. Фатима жакшы кыз. Бүт жери прям мен ойлогондой кыз да. Анткени Фатиманын семьясын да кичине билем да менчи. Семьясы да жакшы, үй бүлөсү да жакшы, өзү да тарбиялуу мындай. Чынында мындай мен өзүм издеп аткан кызды мындай көрө алам да Фатимаданчы. Бирок бул теманы биз сүйлөшкөнбүз. Шашпайт. Ошо бул теманы биз сүйлөшкөнбүз негизи. Эмнеде Фатима менен ошону тагыраак каяктан сүйлөшкөнсүңөр, эмне болуп сүйлөшкөнсүңөр айтып берип коюңуздар. Фатима, сиз деле сүйлөңүзчү, сизде деле маалымат бар окшойт. Эки микрофон Мунарбек мырзада берип койсоңор, сүйлөшсүн. Өткөндө ошол чогуу отуруп калгандан кийин Мунарбек байке, Нурлан байке үчөөбүз кеткенбиз. Анан кийин Нурлан байкени биринчи жеткиргенбиз, анан кийин жолдон баратканда айтып калды да. Мындай сунуш кылган жок, бирок айтып калды да, мындай оюмду сурапчы. Мен оюмду айткам. Болбойт деп эле оюмду айткам. Болбойт деп эле, Ошо эмнеге болбоорунда себептери бар. Себептерин да айткам. Себептери бар негизичи. Анан ошо эмнеге ушунчалык сыйлап калгам, эмнеге ушунчалык Фатиманы мактап атам, анткени Фатиманын бир тууган байкеси менен дос болот. Ошон үчүн дагы болбойт да көзгөчү. Ошон үчүн экөөбүздө эч кандай мындай сезим жок. Ошону силерге мындай бүгүн точка коюп берейин. Сезим жок, просто мен сыйлайм болду. Келген талапкериңиз менен мамилеңиз кандай болуп атат? Сайкалга сөз береличи, келиңиз. Сайкалда кызган түйдүк окшойт, көздөрү кыймылдап, көздөрү айланып, тегеренип. Өтүш керек мындай нерседен. Эмне деримди билбей атам азыр. Кандай мамиле кылып атат сизге келгенден бери? Кандай экен? Чындыгында сиз күткөндөй мырза экен?
Кандай бала экен Мунарбек мырза? Характери мен ойлогондой эле. Мамилеси азыр пока билинбей эле мага. Бир күн эле болду. Ошондуктан эч нерсе айта албайм. Мунарбек мырза, айтсаңыз сиз. Тааныштык жакшы эле уланып атабы, дагы улантабызбы? Мен мындай мурунку талапкерлер келгенде мына кадимкидей бир нерсени сезчү элем да мындай. Ошондой нерсе менин ичимде болбой атат да. Мындай бир жактан эле бирөө алып келип отургузуп койгондой болуп атат да, мындай ушундай болуп атат да магачы. Эч нерсе болгон жок да чынында, менде эч нерсе болгон жок да. А мурунку талапкерлер келгенде кадимкидей менде бир нерсе болчу эле да. Неге мындай болуп атат деп ойлойсуздар Мунарбекте? Бир нерсе тоскоолдук болбой элеби? Мен ойлойм да, негизичи Мунарбек мырза, сиз мага кандай не деп айтсаңыз дагы, бирок мен сизди мындай чыныгы адам катары мындай со стороны байкайм да. Мамилеге келгенде аябай негизи Мунарбек мырза жакшы адам экен. Мээрим менен мурунку экинчи чыгарылышта бир жолу сүйлөшкөндө кичине да болсо айта кеткен да, заботливый депчи. Бул мамиледе аябай кыздын көзүн караган, аябай жакшы мындай ниет менен сүйлөшөт экен. Эгерде мындай туруктуу болуп сүйлөшөм десечи, анан бунун дагы Мунарбек мырзанын дагы талаптары аябай жогору экен. Ошол талаптарга да өзүңүз жооп бере аласыз, бирок мындай кандай десем, азыр эле жаңылсаңыз, азыр эле катаңызды аткара бересиз да. Ошону эле оңдосоңуз, анан кийин жашооңуз башкачараак болобу дейм да. Азыркы келген айымдан да балким көбүрөөк талап коюп аткандырсыз. Балким башка жактан карап көрсөңүз дагы, балким өзүңүзгө дагы талапкерге дагы убакыт берсеңиз, аргендей болуп сезимиңиз ачылып кететтир. Мен аргенди пример кылам дебейсизби? Мунарбек мырза менен Сайкалды чакырып коелучу ортого. Келиңиздер. Мен негизи мындай ичимде болгон нерсени мындай жашыра албайт экенмин да. Уже жүрөк уже чыдабай кетип атат да меникичи. Биздики мындай биз сүйлөшүшкө мен өзүм көзүм жетпей атат да. Такыр көзүм жетпей эле, же эмне болуп атат билбейм, короче. Убакыт керек деп ойлойсузбу же токтотуш керек деп ойлойсузбу сиздин оюңуз боюнча? Убакыт кереги жок го деп ойлойм ошо. Мен бул кыздын да убактысын албай, негизи өзү мен бирөөнүн убактысын алганды аябай жаман көрөм да. Анан сыйлайм, конечно, сыйлап келгениңизди аябай сыйлайм. Но мындай баягы адам бир көргөндө эле сезесиң да, мурун чыгып эле сүйлөшчү эмес белем. Бунусунда мындай болбой калды да чото мендечи. Ошон үчүн жөн эле бир жаш кыздын убактысын алып, эртеңки күнү да экөөбүз келишпей калып, бул да менден өмүр бою Мунарбек байке ушундай экен деп таарынып калбасын. Менин оюм ушундай болду да. Өзүнөн да угуп көрө элем. Мен оюм деле келгенде мен дагы эч нерсе чувствовать эткен жокмун. Жан дүйнөмдө эмне болуп атат, кандай болуп атат. Өзү айткандай, как будто бир жерге келип бирөө алып келип отургузуп койгондой болду да менде да. Ошол. Биз дагы Сайкал айымга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени өзүнүн убактысын коротуп, эмне болсо дагы ичиңизде бир кыжалаттык нерсени жеңдиңиз деп ойлойм да. Эң нээси келдиңиз, көрдүңүз, чындап сиз да сезген жоксуз, ичиңизде Мунарбек мырза да сезген жок. Демек бул тагдыр экен. Бирок биз жолуктук долбооруна келип бергениңиз үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Кол чабуулар менен анда биз Сайкал айымды узатып койсок болот. Албетте биздин редакция сиз менен 24 саат байланышканга аракетин кылат. Балким сырттан дагы сизди кандайдыр бир мырзалар жактырып калса,
же 4-сезонго келем десеңиз дагы биз кастингке сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Ушундай чечкиндүү бийкечибиз үчүн катыраак кол чаап коелу анда келиңиздер. Дароо эле мен бул жакка отурбастан биринчи Тилек мырза менен Алма айымды чакырып коелу. Биз болсо Алма айым экөөбүз бир жума аралыгында көптөгөн окуялар болду. Бияктан чыккандан кийин эми экөөбүз башын айтып өткөндөй эле кошуна болгондон кийин күндө эле жолугаттык да. Мен өтүп баратканда эле ышкырсам эле чыга калат. Кандай деп. Жолугушуу да болуп атты. Анын ичинде бул проекттин мыйзамы тартиби боюнча негизи видео тартып келиш керек да. Анан видео тартып келгенбиз. Анан бияктан дагы өзгөчө кылайын деп мен өзүмдүн кичиме экеним Мысык көлүгө барып аны менен катар Алма айымды айтып атпадыбы эле тиги айылга жашай албайм депчи. Бирок айылдын да керемети бар да. Айылда дагы шаардай жашаса болот да, условияны түзүп туруп. Айылда кандай керемет болгонун бир видеодон көрбөйлү анда. Керемет жигит, азаматсыз Тилек мырза. Мен жерим жактымы саган? Кандай экен? Ооба, Тилек эке сонун аябай калсын. Аке эмес, сен көлдөсүң да. Аба дешиң керек да. Кана? Тилек аба. О, мына. Кармайсың да, бүтүп эле кетип бересиң да. Биринчи көрөт. Ушундай кыласың. Келсең кана. Кимде биринчи жолу карап атам. Карма, арманда калбай карма. О? Ой, понятно. Еще этот жылуу экен. Ого. Кызбайсыңбы? Коркуп атам. Айыл деген сонун турбайбы? Тилектин айылы аябай жакты. Мурачы көздөр. Мудиша. Кыскасы Тилек мырза менен Алма айымдын бир күндүк аракети, мээнети бардыгынан биринчи орунга чыкты десек болот. Азыр катардагы эң номер 1 видеолордун бири. Şu videodan sırtkarıda Almayım, siz aytыңызчы, кандай экен Тилек мырза, үй бүлөсү кандай экен? Баргыча баягы адам сапарга чыкканда да билинет го. Үй бүлөсү менен таанышкан жокпуз, могу жээндери, братчикалары болуп кеткен, байкелери. Мен айттым, азырча даяр эмесмин ата энең менен таанышууга, бул азырча аябай шашып кетебиз го дедим. Негизи биздин планыбыз боюнча Мысык көлгө барып, салып кирели деп эртең чыгып, кечинде кайра кайтып келдик. Ошол кезде ошо туугандар менен тааныштыра кетти. Биз менен эле теңдер да. Анан аябай сонун кабыл алышты. Негизи азыр мен анализдеп көрсөм, биздин могу кинолор деле кайнене менен келиндин ортосунда мондай жаман эретинде чагылдырат экен да, урушуп, анан ошак деп, анан ошол бизге сиңип калат экен да. Мен болсо ал жашоого келбей туруп эле алдын ала коркчу экем да. Анан мен аябай ушунча жылуу кабыл алышты, мени жактырышты. Анан ал жакта деле аябай сонун, Бишкектен да сонун условиялар экен. Менин ойлогонумдан башкача болду да, ожидание, реальность. Жана дагы ушунча мондай Бишкектеги могу суета болуп ушул жакка барып бир күндө деле аябай сонун эс алып калдым да, чынында. Айыл көптөн бери айылда болбогондуктан Бишкектен
бара элек болчумун да. Аябай ыраазы болдум, рахмат. Негизи ойлоп аткам, жок, ал жака барып эле койчу, Бишкекте эле болчу деп. Анан өкүнбөдүм ал жака барганына. Анан айылы жакты. Анан тышкары ошо айтырган айтып кетти, ким айтып кетти? Адамды билиш үчүн сапарга чык деп айтты го. Ким айтып кетти эле? Айтырган айтып кетти. Ошол чын экен, чынында сапарда адамды көбүрөөк тааныйт экенсиң. Жакшы жагынан да көрдүм десем болот. Эң жактырган нерсе көп эле ойлошот да, аябай жоош деп, на самом деле аябай элпек экен Тилек. Айттырбай жасайт экен көп нерсени. Өзү эле байкап калып эле, мына кыла калып эле. Мен деле ошондоймун да, чынында кечээ күнү деле досум менен чогуу жүргөндө бул ырдап калды, анан суу сабатты да, бирок бош эмес болчу. Мен чуркап барып эле магазинге суу алып келе калдым да, ал аябай таң калды да, могу кызды кетирбе, мен кыз болсом анын ордуна чуркап барбайт болчумун, өзүң алып барып ал деп ошентип. Мен деле элпекмин да, чынында колуман келсе барып кыла калам, атаңдашпай да. Бул деле ошол жактан ошондой экен. Көп нерсе деле, оор нерселерди жок, мен күчтүү болсом деле, спортсменка болсом деле жок, мен көтөрө калайын деп. Бул мага жагынуудан эмес, адамдын өзүнөн тиги жагынан деп ойлойм да. Ошол жагынан аябай мындай жагымдуу, таң калдым десем болот. Ошол. Өтө керемет. Анан мындай биз биринчи келгенде айтып атпадыкпы, экөөңүздөр мындай сүйлөшкөндө бириңиздер менен көбүрөөк спорт этип калбайсыздарбы? Ушундай учурлар болгон жокпу мындай келишпестикте? Аябай таң калыштуу. Мен ошого даяр болуп келгемде Тилекке каршы эмес эми. Аябай негизи ойлогом, урушуп кеткен нерселер болот го десем, бирок бирде андай болгон жок да, чынында. Негизи экөөбүз деген чоң эле кишибиз, мүмкүн ал учурдан өттүкпү деп деле. Түшүнүп эле жатабыз. Токточу жерден токтоп эле. Ооба, анан ошого деле анан көп нерселерди деле мындай байкабай мындай тамашалаган учурларды деле мен деле мындай чымчылап, мелочный боло бербейм да, көз жумуп кое берем, ал мага өтө деле маанилүү эмес. А так мындай серьезный нерсе деле болгон жок, шүгүр. Керемет. Тилек мырза. Алма айым жөнүндө айта турган болсом, мен ойлочумун негизи мындай кылыктанып, кыздар негизи кылыктанат го. Булку мындай тарс эле экен да. Мондай кылсак жакшы болот го деп элечи, сразу эле экен да. Намек коет го. Намек эмес, мындай бетме-бет эле сүйлөшүп, мындай. Анан өзүбүз да ушундай, мен деле бетке сүйлөй берем да, болгон нерсени бетке эле тартынып, анан мындай болуп калабы, тигиндей болуп калабы дебей эле, болгон деле айта берет экен. Андан сырткары мындай тарына деле бербейт экен көп деле мындай. Болгон деле кабыл алат экен. Ачык экен аябай. Натуральный деп коебу, ушундай экен да мындай. Болгондой экен да. Жолго чыкканда мындай сизге мындай зеригиштүү болгон жок, Зеригиштүү болгон жок, наоборот мен машинеде радио иштебей калды да негизи. Ал деле бир айдан бери иштебей болчу негизи. Анан ырдап барды өзү, ар кандай нерселерди айтып барды, күлдүрүп барды, мындай эч мындай зериккен жокмун да. Кантип жеткенин билбей Живой мындай эме болду да, радио болду да кадимкидей. Анан жакта мен өзүмдүн айылымда кичине алысыраак да, түптө болуп калат да. Аяка барып келгенче уже бир күндөн да көп убакыт кетип калышы мүмкүн да. Анан видео тартыш үчүн. Анан биз берирээк жака эле барып калдык. Анан аяка барганда да жээндерим аябай жактырды. Чын эле ушул кызды колдон чыгарбай элек. Чыныгы мондай сага жубай болуп бере турчу, сени алдыга түртөт турчу, бири-бириңди мындай толуктап турчу, мындай жакшы кыз экен деп мындай аябай мындай суктанышты да. Ал айтып аткан сөздөрүм бүт баары туугандар группасында тилек айткандай, туугандар группасында да көп талкуу болду. Ал да тартып аткан да, биз видео тартып атканыбыздычы. Аяка кетип калып аябай сонун көп талкуулар болду, аябай жакшы нерселерди айтышты, ачык деп. Азырынча чындап эле бирок мындай купулма толоорлук, мындай жакшы бир жан шерик десем болот го дейм. Жан шерик болуп берип алат. Тилек мырзанын мен баалаган сапаты, мисалы, айта берсе болот эле, ой сен айылды антип ойло, айыл сонун эле сөз менен айта берсе болот эле да, бирок сөз эмес, иш жүзүндө тастыктады, Кол таап коелу кеңиси. Бул алма айым эле эмес, негизи көп даже Бишкекте иштеген городская кыздар деле эмес, айылда чоңоюп келип, бияка келип деле кайра айылга барып, мен айылга тийбейм дегендер да бар да. Бирок эми кесип койгула, эми мындай кээ бирөө өзүнө жүрөгүнө алып атса. Бирок чыныгы жашоо, жана айтып өткөн эле айылда да. Ошентке сен коркуп атпы. Бирок мен алма айым деле эгер балким эми тагдырда ар кандай болуп кетиши мүмкүн да. Балким айылга барып жашап кала турган болсок деле айылдын деле жашоосун тың кылып кете турчу эле кыз экен.
болгон өзүнүн потенциалы болуш керек, ошого сиз шарт түзүп беришиңиз керек да өзүнүн Алманын жумушуна байланыштуучу. Эми аны убакыт көргөзөт, азыр эрте ал нерсени чечиш, ал нерсенин убакыттын өтүшү менен баардыгы билинет. Биз тишпей деле койсок болот экен негизи. Анда орнуктарында орун алып бериңиздер, ийгилик каалайбыз мамилеңиздерге. Дагы да жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз бул жакка кичине Саннат мырза чет өлкөдөн учуп келгенине байланыштуу кичине эфирден кечиккенге туура келди, бирок антсе дагы бүгүнкү эфирге жетишкенге аракет кылды. Келиңиз, Саннат, Мээрим, бул жакка келиңиздер. Бүгүн башкача го негедир. Кандайсыздар? Жакшы, саламатсыздарбы? Биринчиден кечирим сурайм. Кичине иш сапарга байланыштуу кечигип калдык. Анан биз ошо жолугушууга чыгып, сүйлөшүп, ошол нерселер болгон. Анан ошон үчүн да кечиктим десем. Не белектериңиз бар, видеоңуздар барбы даяр? Ошол видеодо тартканбыз, видео отчет кылып. Экранга көңүл буруп беребиз, көрүүчүлөр, катышуучулар. Кызды көрдүм. Кыпкызыл гүл кармаган. Өзү жалгыз, жигити жок жандаган. Гүлү да гүл, өзү да гүл буруксуйт. Биле албадым, гүлүн кимге арнаган. Жыттап коет, эки жагын каранат, жапжай басат, аллеяны аралап. Карындаштын колундагы кызыл гүл кимге буйруп, болсо керек аманат. Кыз алдынан чыга келген бир жигит токтой калды, кызыкканын билдирип. Гүл жыттатчы, деди жигит шарайтты. Да бир жигит жолдон чыкты гүлмөңдөп. Өзү сонун, өңү сонун бул ким деп. Шарайт албай көзүн тикти гүлүнө, уяң жигит сүйгөндүгүн билдирмек. Кеч киргенде бирөө чыкты жолунан. Айла кетип, кыз өзү гүл сунганда, албайм деди. Гүлүң ичак, соолган. Кээде бүркө, кээде жарык дейт кабагың. Кантип сенин кыялыңды табамын. Мен өзүмдү эр көкүрөк көрсөм да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй санадың. Баракелде. Видеонун сапаттуулугу жана видеодо чыныгы сезимдер дагы бизге кадимкине баардыгы мындай живой сезилди десек болот да. Бирок азыркыга чейин Тилек мырза менен Алман видеосу алды да. Бирок сиздер дагы алды да. Бирок сиздердин биз көбүрөөк мамилеңиздерге кызыктар болуп атабыз да. Кандай болуп атат мамилеңиздер? Бизде мамилебиз мырзадай мындай видео тартып деле коштошуп берген деп атат. Кудай сактасын ал нерседен. Бизде баары жакшы буюрса. Баягы кандай десем, чыныгы мамиледе, мисалы, чыныгы мамиледе деп айтылат го. Ошондой болсо, чыныгы мамиле чын болсо, мындай талаш тартыш, пикир келишпестик болгон мамиле, бул чыныгы мамиле деп айтылат го. Анан бизде ошол нерселерде болду. Ал нерселерди башыбыздан өткөрдүк. Азыркы учурда өткөнкү эфирде айткандай эле экөөбүз мындай көз караш менен түшүнүп, жарым сөздөн бири-бирибизди түшүнүп, керемет. Бири-бирибизге эң негизгиси эле мамиледе эмне керек? Бири-бирибизге колдоо, бири-бирибизди түшүнүү, ошол нерселер болуп келатат. Анан буюрса баары жакшы. Мээрим, сизде кандай? Ооба, бизде азыр баары жакшы. Уруштан кийин мамилебиз аябай өзгөрдү. Биз урушта көрдүк, уруштан билдик да ким кандай адам экенин. Санат мырза мырза экен чындыгында. Ооба, аябай надежный адам экен. Ошондон дагы өтүп кеттик буюрса. Азыр баары жакшы. Керемет. Анда биз алдыда жакшы жаңылыктарды угабыз. Бул жакта Тилек мырза менен Жөөк айымга ордуна эле суроо бергим келип атат. Тилек мырза, кандай аракеттер болуп атат мына сизде мындай? Буюрса биздики аракеттер жакшы, тойго катуу даярдык көрө баштадык буюрса. Ата-энелер жолуктубу? Ата-энелер жакында жолугат, жакын. Жакын карада жолугушат экен да, өтө керемет. Ооба, буюрса. Жөөк айым кандайсыз? Учуп жүрөсүз, учуп. Кандайсыздар ооба?
бизде буюрса жакшы, өзүңүздөр көргөндөй биздин ата энебиз ошо жакында жолугушуу болот. Азырынча алыста болгонго байланыштуу телефондон сүйлөшүп атышат да. Телефон аркылуу сүйлөшүү. Тилек мырза да бир суроодо калың канча дейт. Албетте бул да кыргыздын тою, каада салты. Демек жакында ата энеңиздер жолукса, андан кийин той кылат экенбизде эфирден, Буюрса. Күтүңүздөр. НТС телеканалы менен биз жолуктук долбоор 3-сезондун 1-тоюн баштайбыз сиздер үчүн. Ал эми Санат мырза менен Мээрим айымда сиздерге да ушундай той кааламакчыбыз, убакыт келип жетти окшойт. Сиздерден кийинки эле жаштар уже үйлөнгөн атышат. Бүгүнкү чыгарылыш, бүгүнкү эфир өзгөчө баардыгыбыздын купулубузга толду деп ойлосок болот. Бул жакта бири-бирине жашырган сезимдер ачыкталып, Арген мырза менен Айтурган айымдын сезими баарыбызга жакты десек болот, Жана ошондой эле экөө чечкиндүү кадам таштап, дагы да мамилесин улантмай болду. Ал эми дагы бир биз күтпөгөн нерсе бул Бекмамбет менен Гүлнурдун ортосундагы болгон мамиле. Чындыгында Фатимага сырттан да көптөгөн талапкерлер келди. Катышуучулардын арасынан Нурлан мырза дагы сезимин билдириптир. Ал эми жада калса эч кимди жактырбай жаткан Мунарбек мырза дагы сезимин билдириптир да. Эми бул нерсенин бардыгы чынында убакыттын өтүшү менен билинет экен. Анан бүгүн катышуучулардын да суранычы боюнча эфирди узарталычы. Негизи биздин эреже боюнча 6 чыгарылыштан 3-сезон аяна чыкмак. Бирок негедир сезимдердин ачылышына дагы да убакыт бар экенин сиздер дагы биз дагы түшүнүп келип жеттик десек болот. Бирок биз бул нерсени НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоор негиздөөчүлөрү бир сыйра кеңешип, анан кийинки чыгарылыштарда бул нерсени сиздерге жаңылык кылып айтабыз деген ниеттебиз. Балким 6 чыгарылыш менен 3-сезон аяктайт, балким дагы көптөгөн чыгарылыштар болот. Ошондуктан сиздер дагы оюңуздарды калтырсаңыздар болот. 3-сезондун катышуучуларына дагы убакыт керекпи? Же 6 чыгарылыштан кийин 3-сезон соңуна чыгыш керекпи? Сиздердин да ой пикириңиздер биз үчүн өтө маанилүү. Эми бул жерде чечилбей калгандагы, айтылбай калганда сезимдер көп болуш керек. Бирок мен колумда турган апамдын чайын сол жагымда карасам, бул жакта Мунарбек менен Фатима айым, Нурлан мырза үчөө бир туруп алыптыр. Анан бул апамдын чайын бирөөсүн Мунарбек мырза сиз көрейин, ким көрөсүз? Мейлеми деп. Мейлем. Мына, берип атат. Мына мен аркылуу берип атат мына. Кол чабалар болсун. Минтет кого? Кой, шашпай туруңуз. Кудай сактай көр, алайында эле турушат да булар. Ал эми бир колумда турган апамдын чайын мен бул жактан Наргиз ага бермекчимин, кол чабалар болсун. Наргиз ал элек. Биз ар бир эфир сайын негизи 2ден чай берчик көрүүчүлөр. Бүгүн бирок 3 чай бергим келип атат. Анткени мына Байкоочу мырзанын азыркы убакта жетелешип жүргөн жан шериги, кийинки боло турган келечекте балким жубайы жакшы ниетте Алма мырзага апамдын чайы. Албетте, буну баары Тилектин да тамаша болгон чувство юмор абдан жакшы. Мына видеодон көргөндөй өзү деле мойнуна алып тура, алма көтөрүп чаап тура кумга, Ошондуктан алма бийкечибизге апамдын чайы, Тилек мырзага кол чабуулар болсун. Эчтеке жок. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Чындап, биз жолуктук долбоору бул 100% реалити шоу. Баса 3-сезон аяктагыча биз талапкерлер да күтөбүз. Келиңиздер. Бизде талапкер күтө турган айымдар, мырзалар дагы бар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасы